достор. Saat 12 oldu. 23. yıl büttü. 24. yıl baştaldı. Men hazır мышыгымды жумуштан мышык жешет да. Анан ушу чыгып атканда сыртта калып калыптыр. Камерадан көрүп, кайра мышыгымды көздөй баратам. 24 yıl болду, календар алмашты. Бул мен айткым келип атат. Биз жаңы жыл тосуп, анан ошол жаңы жыл ийгилик алып келет, анан мындай бир бакубат алып келет деген деп чоңойдук негизичи. Бирок акыйкатта андай эмес экен туугандар. Акыйкатта ийгиликти, ырыскыны, берекени, жакшылыкты бир гана Субханалла Таала алып келет экен. Эми акырындык менен ошого келебиз, ошол акыйкатты түшүнөбүз. Муну чыныгы ошол динден кабары бар, ошол дин боюнча илим деңгээлик кичине бир жакшыраак инсандарыбыз билет. Муну туура түшүнөт. Биз жакшылыкты бир күн менен гана чектеп койбошубуз керек туугандар. Мусулман үчүн ар бир күн уктап, анан эртең менен турганда ушундай бир шүгүр айтып, кадимкидей таңды тосуп, салават айтып, анан күндү баштайбыз. Күн бүткөндө күндүн жыйынтыгын бүтүрүп, кимди бирөөнү капа кылып койсок ошодон кечирим сурап, өз ичибизден болсо дагы. Анан бирөөнү, эгерде бирөө да бизди капа кылып койгон болсо, ошону да кечирип, Аллахумма бисмика амуду ахия деп туруп, дуаны айтып жатабыз. Мусулмандар. Анан бир күн менен эле чектелбейт. Апаларды сыйлоо 8 март менен чектеп койбош керек. Сүйүлөр күнү менен сүйүүнү бир эле күн менен чектеп койбош керек. Мусулман үчүн ар бир күн майрам, ар бир күн жакшы жашоо, ар бир күн колдон келсе белек бермей. Мусулмандын дагы бир жакшы сыпаты эркек кимде ким үй бүлөсүнө, аялына белек берген болсо, ошол садака иретине да сооп жазылат экен туугандар. Ошол туугандар күнөөгө батпайлык, Алла Тааланы сөккөнгө барабар болот деген жаңы жылды тосуп. Анан баягы сөздөр бар го. Сөзсүз эле арак шарап эмес, мындай жакшы кылып, үй бүлө жакшы тилек айтып отуруп, анан майрамдап койсо болот да, анан болот. Тыйы жок, бирок чыныгы мусулмандарга болбойт. Бул нерсенин баары ошол мусулмандар үчүн, бир туугандарым үчүн айтылган сөздөр, кептер. Ошончон туугандарым бизден кетсе кечирип, ала шашып баратат, бүйүнө шашып баратат ошол. Сиздерден кетсе кечирдик. Ошол мусулман үчүн эки эле майрам бар. Бирөө ороз айт, экинчиси Курман айт. Ошол күндөрдө альтернатива кылып, ошо жаңы жылдын ордуна ушундай бир жогорку деңгээлде майрамдап, ошо балдарыбызга, үй бүлөбүзгө белектерди берип, ошону алып келелик туугандар. Урматтуу жигиттер, мусулмандар. Мусулман болгонго жараша, толук мусулман бололук туугандар. Баарыңыздар жакшы. Маке, менин мышыгым калып калыптыр. Düşüp kalma doksumu. Gel. Gül. Oy. Korkutasın. Gel. Tankadın kol oladı. Kalktı da jana şaşıp. Kalktı. Карабача. Дагы бир ушул нерсенин зыяны жаныбарлар коркуп калат да. Бак жүрөгү түшүп калыптыр. Жүрөгү түшүп,
Эшиктин аны шуну уюп калыптыр. Ошол туугандар. 2023 жыл бүттү, 24 башталды. Ошол акырындык менен толук мусулман болгонго аракет кылалы туугандар. Биз да ошонун үстүнөн аракеттин үстүнө жүрөбүз. Бизде күнүмдүк эле күн. Мынакей. Мушукту унутуп калыптырмын. Камерадан көрүп алып кайра келип. Келсем жүрөк учуп калган экен. Хоч. Макул. Болду. Ошондой туугандар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.